Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен медиа борборунун теле көрүүчүлөрү. Эфирде дарыгердин кеңеш берүүсү түз эфирде өз ишин баштады. Бүгүнкү маегибизде тамак аштан уулануу боюнча кеп куралы деп турабыз. Ал үчүн студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Анда тааныштыра кетейин. Баткен облустук үй бүлөлүк медицина борборунун ден соолукту чыңдоо канаасынын адистери Нуриза Жумаева жана Айчүрөк Тургунова. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келдиңиздер. Бүгүн ушул эми уулануунун дагы түрлөрү бар экен. Ошонун ичинен актуалдуу болуп жаткан ушул тамак аштан уулануу боюнча теле көрүүчүлөргө маалымат жеткирели, түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп сиздерди студиябызга чакырып отурабыз. Ушул тамак аштан уулануунун себептерин кененирээк эмне болгондо, кандай болот, ошол жөнүндө сиз маекти баштап берсеңиз анда. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул өтө жакшы теманы тандалыпсыздар. Бул келип чыгышы сапатсыз жана бузулган тамак аштан жакшы жуулбагандыктан келип чыгат. Бул бардык эле тамак аштарда бактерия жана микробтор болот да. Булар сальмонелла, стафилококк, ботулизмдер болот. Ошолор бул жай жана күз айларында болот. Бул жылуулукту жакшы көргөндүктөн ошон үчүн бул жай күз айларында көбүрөөк күчөйт да. Ошол бул мөмө жемиштерден сырткары да кандай тамактарда көбүрөөк кездешет? Бул колбаса жана балык, шорпо, ошол жакшы жуулуп жеген мөмө жемиштерди баягы тамак жасайбыз го. Ошондо ботулизм токсиндери көбөйүп, ошол жакшы кайнатылбагандан организмди уулайт да. Сиз айтсаңыз анда оорунун башталуу белгилери жөнүндө. Эми бул оорунун башталуу белгилеринде албетте биз тамактын курамы кандай, эмнеден даярдалып же бузулган, составы бузулган билбеген абалда жеп алышыбыз мүмкүн да. Анан дагы башкысы эле кол жуун эрежелерин так сактабагандыктан жана ошол мөмө жемиш, жер жемишини таза жууп жебегенден башталат да. Башында эле бул уулануунун башталышы адам дароо эле шалдырай түшөт. Көп баш айланып, көзү караңгылашып, өзүнү ыңгайсыз сезе баштайт да. Ошол учурда баягы адам уже кечиресиздер, организмге кирген бузулган тамак ичинде жагымсыз нерселерди пайда кылып, кусканга чейин жеткизет. Ошондо адам көп кусу баштаганда көп суусай баштайт да. Суусайт, денеси шалдырайт. Ошол баштапкы стадиялардан ушинтип башталат да бул. Анан ошол кандай учурда көбүрөөк кабылышат бул тамак аштан ууланууга? Бул кандай учурда болсо, мында биз эң негизгиси эле тамак аштан уулануу дегенге чейин биз тамак ашка чейинки келе жаткан азык кандай деңгээлде даярдалып, бышып жетилгенине көз каранды болушубуз керек да, сөзсүз түрдө көз салышыбыз керек. Себеби дегенде биз азыктарды колдон келсе өзүбүздүн коробузда, бакчада эле жетилтип, табигый жер семирткичтер менен бышырып азыктансак пайда келтирген болобуз да. Себеби биз базардан же көчөдөн алган азыктарды канчалык деңгээлде, канчалык азыктардын таасиринде бышып жетилгенин биле албайбыз да. Ошон үчүн рахмат. Азыр мисалы жайдын күнү жакында той сезондор башталат. Ошондо адамдар кандай мындай көңүл буруш керек, эмнелерди эске алыш керек? Андай дей турган болсоңуздар, биз ошо сиз айткандай той аштарга барабыз, алыс сапарга чыгышыбыз мүмкүн. Ушул учурда эң негизгиси эле суусайбыз. Ошондо биз газдалган суусундуктарды сунуштабайт элек да. Себеби дегенде бул 1 литр эле коланы алалы, кока-коланын баары жакшы көрүп ичет, бирок бул колада 25 ашкашка чейин кум шекери камтылган да. Бул дегени биз 1 литр коланы 1 саатта ичип бүтөбүз. Демек биз 1 саатта уже жанагы 25 ашкаш шекерди өзүбүзгө алып кирип койдук да. Бул газдалган суусундуктар биздин денебиз, организмибиздеги кальцийди толугу бойдон жууп чыгарышы мүмкүн да. Муну бизге ошол убакытта гана суусунубузду кандырышы мүмкүн, бирок пайдасын алып келбейт. Ошол эле катарда дагы ар бир кадамыбызда бизде тест татым ашканалар ачылган. Ошондо айта кетейин. Тест татымда биз сөзсүз түрдө колбаса, сосиска жейбиз.
Бул колбасаны биз эт ордунда курсагымды тойгозот, жагат деп ойлошубуз мүмкүн, бирок биз таптакыр адашабыз да. Себеби бул колбаса сосискада 10%га чейин гана эт болушу мүмкүн. Болгону 10%га чейин гана. Бул эң калдык, эң төмөнкү деңгээлдеги калдыктагы транс майлардан жасалат да. Бунда анан заманбап технологиялардын натыйжасында жанагы концентранттар, даам берүүчүлөр кошулат. Анан бул колбасаны транс май менен даам берүүчү кошулгандан кийин муну өңүнү өзгөртүш керек да, кызыл кылып. Ал учурда канцероген деген зат колдонушат да. Бул канцероген деген кандай десеңиздер, бул өтө зыяндуу зат. Бул Европа өлкөлөрүндө тыюу салынган. Эмне десеңиздер, бул өкүнүчтүүсү рак жана шишик ооруларын алып келет да, толугубойдон. Өкүнүчтүүсү бирок башка өлкөлөрдө дагы деле колдонулуп, азыктанып жатабыз да. Сиз азыр ушул тест татым боюнча дагы айтып кеттиңиз. Мен өзүмөн башыман өткөн нерсе менен бөлүшүп, анан суроо бергим келип атат да. Ушул тест татым сатуучу жайдан мен дагы ушул жегем, мени гамбургер балдар менен барып жегем. Анан эртеси күнү балдарым негедир эч нерсе деле болгон жок. Мен бирок аябай кыйналдым да. Ичиңиз өтүп ооруп, көңүл айлануу, баш айлануу болду. Анан ошол учурда жана ооруганда эмне кылышымды билбей калат экенсиң. Өзүмү ушунчалык жаман сезип, давлениямды, кан басымды текшертсем аябай түшүп кетиптир да. Анан ошол учурда эмне кылыш керекти да билбей калат экенсиң. Ал сурооңузга мен жооп берейин. Биринчиден бул уже бул биринчи белгилери болот да. Ошол себептен биз биринчиден тез жардамды чакырып коебуз. Анан чакыргандан кийин ал келгичекте биз бир ичкенде 1-3 стаканга чейин суу ичишибиз керек. Мүмкүн болсо кайнатылган суу болсо жакшы болот. Анан кайнатылган сууду ошол кайра ичкенде бул адамда кайтаруу себеп болот да, мындай кускандан кийин ошол кусуп чыгарыш керек да, организмге сиңгиче, ошол уу сиңгиче чыгарыш керек. Бул 3-5 литрге чейин суу ичилет. Бул бир сутканын ичинде ичилбейт. Мүмкүн болушунча 1-2 саатта ичип, ошо кайра кусууду, ошо ашказанды бул жуу процесси деп айтылат да. Анан келип ошол тез жардам келип, врачтарыбыз состояниясын, абалына карап, же ооруканага жаткызылабы, же үйдө дарыланабы, ошол дагы сунушталып, андан кийин немелер болот. Биринчи жардам бул суу ичилиш керек да. Анан бул кайнак суу жана кан басымды түшүрүп салат деген да маалыматтар бар го. Анан кан басымы түшүп кеткен адамдар иче берсе болобу? Кан басым бул эң негизгиси, биринчи жардам бул ошол неме болуп атпайбы? Денеден бөлүп чыгаруу. Денеден ошону көп бөлчөмдө ууду чыгарыш керек да. Ууду чыгаргандан кийин уже жардамчы келгенден кийин уже биздин давлениябызды көтөрө турган дармектерди берет, немелерди берет, кандай физраствор, ошол организмге керектүү кандай немелер болсо ошонун баарын берет да, жардам келип көрсөтөт. Анан дагы бир ушул дарыгердин кеңешинен угуп калдым эле. Көпчүлүк эле биле бербейт болуш керек. Анткени дарбыздарды, коондорду мындай сатып алып келип, анан биз муздаткычка салып бөлүп жейбиз го. Көп туруп калган тамактан, Анан ушунда мындай дарбызды муздаткычка сактоого такыр болбойт дегенин уккам да. Анан такыр болбосо мындай канчалык бир саатка чейин сактап жесе болот негизи. Ушул муздаткычта сактоочу азыктар кайсы, сакталбай тургандар кайсы экенин да биз өтө ушуну бөлүп билип алсак жакшы болот эле да. Бул маалыматтар жөнүндө атайын шилтемелер бар. Мында калтырабыз эгер керек болчудай болсо. Анан онлайн китептер, кагаз түрүндө да китептер бар да. Ошону изденип окуса, ар бир адам билип алат. Менимче азыр бир аз айта кетсем, ошол сиз айтып жаткан дарбыз менен коонду муздаткычта айрыкча коонду сактаганга болбойт да. Себеби бул көпчүлүк адам өзүбүз айтабыз да, мен коон жегенден кийин ичимди оорутуп алдым, жакпады дейт да. Андай эмес. Коонду биринчи сойгондо жейсиң, анда жакшы эле жагат. Кийинкисин уже муздаткычка салып алгандан кийин жегенде коондун абалы бузулат да. Ошол абалда дагы коон бузулуп, биздин организмибизге киргенден кийин терс таасирин тийгизе баштайт. Ошол эле муздаткычта күнүмдүк жеп жакшы көрүп жеген балды сактаганга болбойт. Балды? Балды дагы биз көлөкө жерде, салкын жерде, ашкананын бир бурчунда сактасак жакшы болот да. Анан ошол экзотикалык жемиштерди да сактаганга болбойт. Ошол эле коон сыяктуу. Шоколадты да сактаганга болбойт.
Биз ээрип кетпесин деп, ээрип кетпесин деп узаткычка салып ошон үчүн жанагы өз абалындагы жер жемиш, мөмө жемиш азыктарды ошол абалда дароо жеш керек да. Кайра сактап, кайра жештен пайда эмес, зыян алып алабыз да. Мына азыр экзотикалык жемиштерди айтып атасыз, анан бул башка жактан келет да бизгечи. Анан ошол муздаткычка сакталып, анан бизге келгенге чейин бышат деп ал жактан көбүндө салып, ошол үчүн алар деген атайын өздөрүнө ыңгайлашкан муздаткычтар же ошол технология менен келет да. Мисалы градустары болот да. Өздөрүнүн деңгээлине жараша, сактоо абалына жараша, сааты, мөөнөтүнө жараша алып келет да. Ал сөзсүз эле бир музда сактап алып келбейт. Музда тоңдурулуп сактай турган дагы азыктар бар. Эгерде биз муздаткычта тоңдуруу абалында сактай турган болсок, ошол эле микроорганизм, микробторду ошол абалда токтотуп калышыбыз мүмкүн да. Тоңдуруу абалындачы биз сөзсүз эле дагы кошумчалай кетсем, консервациялоону дагы сунуштабайт элек да. Ушул жөнүндө дагы сурагым келип атканда, айтып берсеңиз. Консервациялоону дагы сунуштабайбыз. Себеби биз таза техникалык абалда, санитардык абалга жооп берген абалда кыла албашыбыз мүмкүн да. Же бир азыгыбыз жетишпеген, чийки же бир чирип кеткен болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул консервациялоону дагы сунуштабайбыз. Консервациялоонун айынан көптөгөн жарандарыбыз жапа тартып келет. Жогоруда айткандай, ботулизм таякчалары да козголуп калышы мүмкүн да. Бул оору дегени бул өкүнүчтүүсү шал оорусу, андан кийин өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн да. Эгерде биз ушулардын алдын алып, өзүбүздүн ден соолугубузга, жамаатыбыздын ден соолугуна кам көрө турган болсокчу, анда деген биз ошол тамак ашка чейинки азыктарды ошол жаң абалында, жертөлөдө, кампада, кургак көлөкө жерде сакташыбыз керек жана тоңдуруп сакташыбыз керек. Тоңдургандан кийин дагы бизде эң жакшы өзүбүздүн элибиздин менталитетине жараша өрүктү кургатылган абалда сактайбыз. Ошол кургатылган абалда дагы өрүк алмалардын составындагы витамин А, Б, С, микро, макро элементтер, цинк, кальций бардыгы ошол абалда сакталат да. Рахмат, Мен сиз кошумчалап кетсем, бул консерваланганда, үй шартында консервалаганда биз бул мөмө жемиштерди, мисалы бадыраңдар туздап атканыбызда, бул ботулизм токсиндери бул жерде көп болот экен. Ошону биз таза жуубагандыктан уу болуп кирет. Бул банканы дагы жакшы кайнатпай туруп бекитип таштайбыз го. Ошо бул көлөмүнү дагы мындай түсүнү дагы, даамын дагы өзгөртпөйт экен да, ботулизм оорусу, уусу. Ошол биз организмибизге киргенден кийин бул ботулизм уусу менен уланып неме болотчу, көңүлүү айлануулар болот. Кечиресиз, бул азыр туура эмес, банканы орусча айтканда кыргызчасын эле айтайын, буулап, термикалык иштери, ошондойду, андан кийин бадыраң болобу, помидор болобу, таза жууп туруп анда сактай берсе болобу. Мен такыр эле мындай жайкысын даярдагандарды кышкыга чейин сактап жеген бул ден соолукка чоң зыян деп дагы окугам да. Ошондо кандай болуп калат? Бул көбүрөөк кайнатыш керек. Бул ботулизм оосу бул 120 градустан 30 мүнөт кайнаганда гана жок болот экен да. Бул таза жууп, анан ошол градуста кайнатып, көбүрөөк убакытта кайнатса, бул уусу жоголот. Аба тез эле мындай шам-шум кылып эле жарым саатта кылып кайнатып алында уже ботулизм уусу жоголбойт экен да. Көбүрөөк кайнатса уже уу жоголот. Көбүнчөсүн жанагы туздоо иштерине токтолдук окшойт. Анан биз жана салаттарды жабабыз, анан кыяндарды кайнатабыз. Ошол учурда эми азыркы учурда телекөрүүчүлөр мүмкүн ошондой иштин үстүндөдүр, эми ар түрдүү телекөрүүчүлөр бар да, жеңелерибиз бар, эжелерибиз бар дегендей. Ошол учурда эмнелерди эске алып анан даярдык өтүш керек? Буну туура айтып өттүңүз. Бул антисанитардык жолду мындай сактоо керек. Бул мындай айтканда, өзүңдүн колуңду да таза жууп, мөмө жемиш бардыгы, мисалы эмнени беките турган болсоңуз, таза жууганга аракет кылыш керек. Бул таза жууп. Санитардык жактан бул өтө көзөмөлдү алыш керек деген сунушта. Анан көбүрөөк кайнатыш керек. Ошол сунушталат. Санитардык жактан анан көбүрөөк кайнатыш керек. Ошол жактан. Рахмат. Анан бүгүнкү темабыз ушул тамак аштан уулануу боюнча кеп кылып атабыз. Анан ушул тамак негизи эле күнүмдүк нормада адам
кандай мындай туура тамактануу жөнүндө дагы айтып кетсеңиздер, мисалы кээ бирде организм талап кылып калат да, жана шаурманын даамын эңсеп, ошону жегим келип, гамбургер деген сыяктуу, анан колбасанын өзүнүн даамы башка. Анан ошол учурда мындай ордун алмаштырыш үчүн кайсы бир азыктар менен ордун алмаштырып, өзүбүздүн организмибизди канааттандырсак болот? Буга мен жооп берип кетейин. Бул биз баягы уулануу десе уже жебеш керек деген уже понятно болуп калып го. Ушундай жок, жесе дагы болот. Бирок ар бир нерсенин нормасы бар да. Бул норманы сактаса болот. Колбасаны дагы эртең менен баягы 5-6 кусок эмес, мүмкүн болсо 2 кусок же ошондой кылып жесе болот. Анан ар бир нерсенин нормасында анан өз убагында жесе, бул организм дагы талап кылбайт. Анан витаминдерди ичип туруш керек. Мүмкүн болсо ошол организмди толуктап турат. Мисалы статистика боюнча биз чеснокту бир күндө 2 килограмм жешибиз керек. Например, статистика боюнча да. А бирок ошонун көлөмүнүн неме какой-то процентине алып, бул дары неме витаминге бар. Ошондой витаминдерди ичип турсак дагы жакшы болот. Демек биз күнүнө 3 жолу тамактанып, 2 жолу шам-шум кылсак, бул пайдалуу болот да, мындайча түшүнүк менен айтканда. Эгерде кош бойлуулар болчу болсо, алар сөзсүз түрдө ысык тамак менен 2 жолу шам-шум. Эртең менен өзүбүздү кыйнап ашказанды домпойто албаш үчүн жеңил тамак, жеңил суусундуктар болуш керек. Жаш балдар үчүн албетте сүт азыктаныш керек да. Андан кийин түшкө чейинки убакта дагы шам-шум деп коебуз. Бул шам-шумда дагы мындай жер жемиштерди, мөмө жемиштер менен азыктанып, ашказанды дагы өзүбүздү кыйнабаган абалда азыктансак, биз ойлойбуз эч кандай ооруга чалдыгып, же бир организмибизде дагы кемчилдик болбойт да, талап болбойт. Себеби биз өз убагында керектүү тамак ашты, мөмө жемишти жеп жатабыз да. Ошол эле тамак ашты жешибиз керек. Ошонун артында дагы баягы жеген этибиз, темирибиз биздин организмибизде калышы үчүн цитрус өсүмдүктөрүн жешибиз керек. Албетте чайды биз азайтышыбыз керек. Чай бул биздин денебизде жеген азыгыбызды өзүбүзгө пайда келтиргиче болбой эле алып түшүп кетиши мүмкүн. Анын ордунда биз чайды тамактан 2 сааттан кийин ичип туруп, ага чейин өтө суусаган болсок, кайнак суу менен суусунубузду кандырсак болот. Сөзсүз түрдө мөмө жемиш, цитрус өсүмдүктөрү бул жерде эң жакшы пайдасын келтирет да. Рахмат. Анан бүгүн эле ушундай маалыматты окуп калдым да, Өзбекстанда дарбыздан уланып, аялы да күйөөсү дагы кайтыш болуп кетиптир да. Анан ушул дарбыз мындай талааларда өсөт, бышат, аны өзү келип ушу базардан сатат. Анан талаадан келгенден кийин ушул базарда канча күн мындай сактап туруп, анан кийин жанагы башка бир товарлардын срок годности деп коет го, өзүнүн бир мөөнөтү. Дарбыз кондурдуку кандай дейм да, жуулунгандан кийин? Аны эми бизге чейин санэпидемия станциясы текшериш керек да, анын мөөнөтүнү, келген абалыны. Анан мен башында айтып кеткендей, бул тамак аш даяр болуп үстөлгө келгенге чейинки кандай абалда бышты. Жанагы селитра, амофос деген жер семирткичтерди өтө көп деңгээлде салып, ошонун таасиринде бышыра турган болсо азыкты, анда сөзсүз түрдө уулануу болот. 100%га чейин болот. Себеби ал биз ошол жанакы таасирин терс таасир тийгизген азыктардын таасиринде пышкан азыктар жегенден кийин организмибизге да кирет да. Өзүбүз дагы алып карай турган болсок, биринчи келген дарбызды жесек, мындай туздуу кыйгыл болот да. Эч кандай таттуулугу жок болот да. Биз ойлойбуз, ошолор дарынын таасиринде гана пышат да. Ал эми чыныгы бышып жетилген коон дарбыздар ушул июль-август айларынан баштап кенен алып азыктанса болот. Өзү сунуштайбыз, мүмкүн болсо ошо свежий деп орусчалап, свежий тез жуулунуп, анан ошо сатып алып атканда бул качан келди деп сурашыбыз керек да. Көбүрөөк убакыт анан бирок кээде баягы сатуучулар жагын келди дейт го, ошондо мындай түсүндө карасаң уже кичине убакыт өтүп калганы билинет, сабагынан түсүдөн да билинет. Мүмкүн болсо ошо свежий, жаңы жуулунуп, жаңы алынып келген мөмө жемиштер сунушталынат да. Рахмат. Анан жогоруда сиз айтып кеттиңиз, күнүнө кеминде бир 2 килограмм чеснок жеп туруш керек экен, адам чыныгы ден соолукта болуш үчүн деп. Анан сөзүңүзгө кошуп, мен дагы
угуп калганым бар, 6 килограмм пияз жеш керек экен депчи. Ооба, ошондой. Ушундай организмди мындай өзүбүздү жакшы сезиш үчүн дагы витаминдерди ичкиле деп сиз сыяктуу медайымдар дагы айтып келишет. Анан бул чесноктун организмге мындай пайдасы кандай, кайсы витаминдерден ошол нерсени алсак болот анда? Бул С витамини болот. Бул С витаминде бизде лимон бар. Ошол эле сыяктуу дагы немелер бар. Оорунун алдын алууда мындай Бул коргоочу. чеснок жей турган болсок, биздин тиш жаак сөөгүттөрүнө өтө чоң пайдасын тийгизет да. Себеби биз тиш доктурга бара турган болсок айтат го, тиштериң өтө эле бош, күчү жок дейт да, чеснок жей деп калат да. Эң башкысы ошол тишибиздин дени сак болуусуна жардам берет да. Анан бул витамин С камтылган азыктар, жемиштердин бардыгы цитрус өсүмдүктөрүндө бар. Чеснок ошол бардыгында камтылган. Анан кийин ошол чеснок бул ичекилерге да чоң жардам берет да. Баягы курт, ичинде курту бар экен дейт го, ошонун алдын алат жана ошол курттарды түшүрөт деп ошо чеснокто сунушталган жерлери бар да. Бул көбүнчөсүн жана жаш жеткинчектер, балдарда көп катталат. Анан ошол күндүн ысыгында дагы балдардын мындай орусча айтканда отравление болуп кетпеши үчүн отравление ушул ата-энелер көбүрөөк эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ата-энелер булар немелерге көңүл буруш керек. Обязательно баягы биз эшикте ойноп атат деп балдар таштап коебуз го, ошондо баягы көчөдө жуубай мөмө жемиштер жейилет да. Ошо балдарыбызды кичинекейинден коңду жууп алам, баягы обязательно баягы мөмө жемишти жууп жеш керек деп ошого маани бериш керек. Анан кийин тамакты эртең менен кылып коюп, эртеси жеген баягы 1-2 күн жеген учурларда болот го. Жок, бул мүмкүн болсо эртең менен эрте бышырып, обедтегисин обедте бышырып, свежий кылып тамакты бышырып бериш керек да балдарга дагы ошол сунушталат. Сиз дагы айтып кетсеңиз. Жаш балдарда деген уланын алдын алуу үчүн эң башкысы эле жаш балдар көбүнчө көчөдө, топуракта, жерде, оюнчуктарда жерде ойношот. Бул микроорганизмдер дагы кир колдордо жана топуракта, жана адамдын, жаныбардын денесинде көп кездешет да, микроорганизмдер. Ошонун алдын алып, ошо улануу же бир ар кандай жугуштуу инфекция ооруларын алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө тазалык эрежелерин сакташ керек. Ошол эле абалда балдарды дагы сүт азыктары менен көбүнчө азыктандырып туруш керек да. Рахмат, биздин студияга келип ушундай кенен маалыматтарды көрөрмандар менен бөлүшүп атасыздар. Ошол берүүнүн аягында сиздерге тема боюнча эркин микрофон берейин. Чоң рахмат, ушунчалык чакырып, эл менен көпүрө куруп, ушундай сунуштарды эл угуп, өздөрүнө пайда келтирип, өздөрүнө пайда жагын алып жаткан болсо өтө кубанычтабыз. Албетте айткыбыз келет, сиздин жана жамаатыңыздын келечеги азыркы тамак аш коопсуздугуна байланыштуу болот. Рахмат. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Бул дени сак мамлекеттен, дени сак адамдан бул дени сак мамлекет түзүлүп, мамлекетибиз бекемдеп болотчу. Ошол себептен биз эң биринчиден ден соолугубузду карайлы, ден соолугубуздарды текшертип, ошол эле себептен мен дагы азыр эркин микрофондон пайдаланып кетип айтмакчымын. COVID-19 илдети азыр уже күчө баштап атат. Ошондуктан вакцина алып өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды, чындыгыңыздарды сунуштап кетмекчимин. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн дарыгердин кеңеш берүүсүндө тамак аштан уулануу боюнча маек курдук, сиздерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Баткен облустук үй бүлөлүк медицина борборунун ден соолукту чыңдоо кайнасынын адистери Айчүрөк Тургунова жана Нуриза Жумаева болду. Сиздер дагы ысыктын күнүндө ден соолугуңузга кам көрүп, андан ушундай ууланып калуунун алдын алыңыз деп айтып кетебиз. Биз бүгүнкү берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.